Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Садыр Жапаровдун уулу Дастанды сүзүп кеткен айдоочу Жапаровдун үй бүлөсүндөгү чоң жоготуу үчүн жабырлануучулардан жана элден кечирим сурады. Анын кайрылуусу YouTube каналында жарыяланды. Дастандын үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Терең кайгыруу менен көңүл айтам. Авариядан кийинки 4 күн бою Дастандын үй бүлөсү менен чогуу жүргөм. Ушунчалык кайрымдуу, мээримдүү, кечиримдүү үй бүлө экен. Дастандын жалпы үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Садыр Нуркожоевич, балаңыздын ордуна мен бала болуп бергенге даярмын. Келинчегим келин болсун, кызым небереси болуп берсин. Өмүрүмдүн аягына чейин карызым бар. Кудайдан бүткүл кыргыз эли мен жүргүнчү кыздын үй бүлөсүнөн дагы кечирим сурайм. Үйгө азык-түлүк, дары алып келе жаткам. Жаман ой менен жолго чыккан жокмун. Кырсык болуп калды деген айдоочу. Эске салсак, Дастан Жапар уулу жумуштан чыгып мотоциклге отуруп үйүн көздөй бара жатканда кырсыктаган. Интернет тармагында контейнер мектептин ачылыш аземинен тартылып алынган сүрөт талкуу жаратты. Анда интернет колдонуучулар ачкандары контейнер мектеп, бирок ачылышка бир нече аткаминер келген деп сындашууда. Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Кеңеш айылындагы Казалы Абиров атындагы орто мектебин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыйроо абалында турат деп тизмеге киргизген. Мындан улам окуучулардын ал мектепте окуусуна тыюу салынган. Учурда аталган айылдагы окуучулар жаңы окуу жылын контейнерде окуу менен баштады. Бул тууралуу өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Майрамбек Өмүрбаев Супер KG порталына билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектепти авариялык мектеп деп атаган. Мектеп кооптуу абалга келгендиктен айылда мобилдик мектеп деп 6 контейнер алып беришкен. Ал жерде окуучулар кадимки эле 2 мөөнөт менен окушат. Имарат азыркы учурда курулуп баштала электигине байланыштуу мобилдик мектептерде окуучулар кышында дагы билим алышат. Контейнерлер атайын окуучуларга ылайыкташкан, жылуулук менен камсыз болгон контейнерлер экен деди Майрамбек Өмүрбаев. Ал эми аталган айыл өкмөттүнүн башчысы Улан Алсеитов төмөнгүлөргө токтолду. Биздин мектеп көп жыл мурун жыгачтан курулган мектеп болчу. Мектеп кулайын деп үстү ачылып салаңдап турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектептин авариялык абалда экенин 2015-жылы эле чыгарган. Ушул күнгө чейин түзөтүп, жөлөтүп, трос менен тарттырып окуп келдик. Жакында өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайра келип, мектепке окуганга такыр болбойт деп кайра эскертүү берген. Андан кийин чатыр алып келип, убактылуу окутабыз деген убадалары дагы болгон. Кийинчерээк чатырдан дагы дайын жок болуп кетти. Күзгө чейин кайрылып олтуруп контейнерлерди эми жиберишти. Мектеп жараксыз абалда тургандыктан кышында дагы балдарыбыз ушул мектепте окууга аргасыз. 2015-жылдан бери кайрылып эле келебиз, бирок жыйынтык болбой жатат. Мектептин сметасы эсептелинип, долбоору түзүлүп бүттү. Бюджет жагын карап, титулдук баракка киргизип берсе жакшы болмок. Жок дегенде касса кийинки жылы курулушун бүтүрүп алмакпыз дейт айыл башчы. Бул 6 контейнерде бүгүнкү күндө 172 бала билим алып жаткандыгын кошумчалады. Ош базарында нааразычылык акциясына чыккан соодагерлер талаптарды аткаруу үчүн мэрияга бир жума убакыт берди. Бүгүн 3-сентябрда Берекет Универсал кичи базарында иштеген 500гө чукул адам чогулду. Алар мэр Азиз Суракматовдун келишин талап кылышкан. Бирок мэр жерине барган жок. Анын ордуна вице-мэр Азиз Алымкулов менен Ленин районунун акими Токтосун Султанов келди. Мындан сырткары Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев менен Талант Мамытов дагы соодагерлер менен жолугушуп, маселени көзөмөлгө алууну убадалашты. Митингге чыккандардын талабы Берекет Универсал кичи базары жайгашкан жер мэрияга карагандыктан жеке адамга таандык Берекет компаниясынын карамагынан чыгарылсын. Эгер муниципалдык базарга айланса, мэрияга бир айда ижара акысынан 2 миллион сом түшөт. Апрель айында базар жетекчилиги өчүрүп кеткен электр энергиясын кайра кошуп берүү, базарга кетчү жолго коюлган тоскоолдуктарды алып салуу. Маселени уккан депутаттар ушул убакка чейин маселени чечпей кырдаалды курчутуп жибергендиги үчүн шаар бийлигине кине койду. Алар жагдай менен толук таанышып чыгып, өз көзөмөлүнө ала тургандыгын айтышты. Ал эми вице-мэр муниципалдык базарга айлантуу талабын карап чыгууну убадалады. Тосулган жолду ачуу, электр энергиясын улап берүү маселесин чечүү үчүн соодагерлердин 4 өкүлүн алып мэрияга кетишти. Натыйжада чогулган эл бир жуманын ичинде бийликтен алгылыктуу жооп болбосо, жөө жүрүш менен ак үйгө чейин барышаарын айтып тарап кетишти. Эскерте кетсек, Берекет Универсал кичи базарын жаап, ал жерге соода комплексин куруу пландалууда. Буга каршы болгон
соодагерлер жыл башынан бери эле митингге чыгып мамлекеттик органдарга кайрылып келишет. Алар эгер базар жабылса кайда барабыз деп нааразы. Базар жетекчилиги мурда өрттөнгөн базардын ордуна курулган имараттын ичинен күркө сатып алууну сунуштаган. Бирок соодагерлердин айтымында анын 1 чарчы метри $1,500. Мындан сырткары күн сайын ар бир чарчы метрине 50 сомдон ижара төлөшү керек. Эгер 10 чарчы метр жерде иштесе, ижарага айына 15 000 сом кетет. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 3-сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков менен өлкөнүн парламентинин кезектеги сессиясы башталгандыгына байланыштуу жолугушту. Өлкөнүн мыйзам чыгаруучу базасын жана республиканын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн жакшыртуу боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы Жогорку Кеңештин төрагасынын өлкөнүн парламентинин кезектеги сессиясынын башталышы менен куттуктап, анын депутаттар үчүн өзгөчө маанисин белгиледи. Анткени ал Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы үчүн жыйынтыктоочу болуп эсептелинет. Президент Жогорку Кеңештин депутаттары өз милдетин өзгөчө жоопкерчилик менен аткараарына үмүтүн билдирди. Ал парламентарий аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү, мамлекеттик саясаттын, сот укуктук реформаны алдыга жылдыруу жана жарандардын жашоосун жакшырта турган социалдык-экономикалык долбоорун ишке ашыруунун алкагында мыйзам долбооруна өзгөчө көңүл бурушат деген ишенимин билдирди. Мамлекет башчы бул багытта өкмөт жана башка мамлекеттик органдар менен конструктивдүү аракеттешүү зарылдыгын белгиледи. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жакын арада парламенттин алдында турган пландар тууралуу айтып берди. Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендердин расмий жыйынтыгы чыга элек. Бул тууралуу Азаттыкка маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Тимур Алхажоев кабарлады. Анын айтымында тендердик комиссия учурда документтерди изилдеп жатат. Мыйзам боюнча мөөнөт көрсөтүлгөн эмес. Муну комиссия өзү аныктайт, деди Тимур Алхажоев. 23-августта Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендердин жыйынтыгы мамлекеттик сатып алуу сайтында жарыяланды. Ага ылайык сынакта кытайлык Шэньчжэнь Суншин компаниясы 2,5 миллиард сом сунуш кылган. Ал эми ВГ компаниясы долбоорду ишке ашырыш үчүн 4,5 миллиард сомдон ашык акча каражатына, ал эми Орусиялык БИС компаниясы болсо 5 миллиард сом сунуш кылган. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары, тендердик комиссиянын башчысы Кубаныч Шатымиров Азаттыкка ким жеңүүчү экендигин комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болорун билдирди. Кыргызстандагы Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча 5,5 миллиарддан ашык сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын 3-өө жыйынтыктоочу турга өткөн. Анын ичинен Орусиялык БИС компаниясы ага атаандаш болгон башка бир Орусиялык ВГ компаниясы менен кытайлык Шэньчжэнь Суншин компаниясын сотко берген. Утуп чыккан компания Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео камерадан байкоочу жабдуу орнотуп, жол эрежесинин бузулушун каттайт. 5 жылдык долбоор 5 миллиард 795 миллион сомго бааланган. Анда жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекси орнотулаары көрсөтүлгөн. Долбоордун 1-этабы быйыл февралда башталып, анда ВГ компаниясы $35 миллион 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Алтын үндүү Керим Турапов менен дагы бир коңур үндүү Ибрагим Жунусовду тааныбагандар аз болсо керек. Бул эки таланттуу мырзанын ортосунан кайсыл убакта кара мышык аралаганын ким билсин? Анысын билбедик. Бирок эски жараны жаңыртып, эски кебиги же башкасыбы айтор ошол кездеги Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын директору, азыркы опера жана балет театрынын директору Керим Турапов Жунусовдун башынан ылдый жугунду куюп, жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын бирине маек бериптир. Ал маегинде ошол кездеги маданият министри Ибрагим Жунусов кол алдындагы филармониянын директору Тураповду гермур айтышкандыгы үчүн куугунтуктагандыгы айтылат. Төмөндө ошол маекти өзгөртүүсүз сунуштайбыз. Жумушту убагында сапаттуу бүтүрөлү деп 2 сменде иштегенбиз. Душман алыстан келбейт экен. Жанымда жүргөн достордун иши таардыгынан эле болду. Убагында Адахан Кимсанбаевич экөөбүз аны депутат кылдык. Министрге чейин көтөрдүк. Биздин колдообуз менен чоң кишилер менен алака түзүп, коюн колтууна кирип, дагы көтөрүлдү. Ал жигит Ибрагим Жунусов болчу. Экөөбүз бир аз айтыша кеттик эле. Артынан текшерүү жөнөттү. Аберим таза болгондуктан билгениңди кылып ал дедим. Эсеп палатасынан текшерүү жөнөтүп, алар кынтыктап алган жок. Мындай жарабайт. Керимдин кармай турган ишин тапкыла дептир. Алар мыйзам буза албайбыз деп баш тартышыптыр. Ошондо жеке аудиторлорду жалдап, коллективден айрым адамдарга наам алып берем деп кызыктырып, мага каршы тукуруп баштады. Кийин уксам, мага мыйзамсыз иш баштаган аудитор дагы, мага каршы арыз жазган коллективдеги киши дагы каза болуп калыптыр. Экөөнүн өлүмү Ибрагим Жунусовдун абийиринде дейт Турапов. Ошондой
деп Кайран Жунусов эски досун куугунтуктап жатып иштен алып тынат. Тураповдагы жөн жүргөн эмес экен. Чоң жерде иштеп, дос күтүп, ошол досторунун арты менен Beta Stores соода борборунун президентине кеңешчи болуп орношот. Эски дос эстен кетпейт демекчи, министр Жунусов Тураповдун майлуу сүттүү жерде иштегендиги үчүн ичи таарып, Beta Stores'тын президенти Юсуф Бейге чалып кызматтан алуусун талап кылат. Beta Stores'тын президенти Юсуф Бей досум болот. Мен жумушу жок калган кезде өзүнө кеңешчи кылып алган. Кылган деле оор жумушум жок. Кычыраган кабинетте олтурам. Алган айлыгым $5000. Ошол татыктуу иштеп кызмат кылайын десем, андай деле жумушта болбады. Маянамды актай албай аткандай жүрөгүм өйүп жаман болуп жүрдүм. 2 жыл иштедим дагы, досум сага 2 дүйнөдө ыраазымын деп кете бердим. Себеби даяр оокатка, ашыкча мүлккө алкымымды агытып көнгөн эмесмин. Өмүр бою таман акы, маңдай терим менен акча таап келдим. Дагы бир себеби ал жакта иштеп жатканымды Ибрагим угуп, Юсуф Бейге чыгып кызматтан кетир дептир. Юсуф ал менин жакын досум деп көнбөптүр. Мен кызматтан кетсем тынч уктасын, санаасы тынчсын деп ал ишти дагы тапшырып бергем. Башкы прокуратура 1-2 класстар үчүн математика китептерин сатып алууда билим берүү жана илим министрлигинин жооптуу кызматкерлери бир нече мыйзам бузууга жол беришкендигин билдирди. Текшерүүдө дээрлик 91 миллион сомго жакын сумма Маронун авторлугундагы жана башка башталгыч класстар үчүн жазылган математика боюнча окуу китебин сатып алууда мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзам бузулуп, техникалык спецификация иштелип чыккан. Муну менен сынакка катышуучулардын укугу бузулуп, мыйзамда көрсөтүлгөндөй бардыгына бирдей шарт, укук түзүлгөн эмес. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 5 августта белгилүү орусиялык математик Мария Маронун авторлугундагы 1-2 класстар үчүн математика боюнча окуу куралын сатып алууга тендер жарыялаган. Анда министрлик бул окуу куралынын орус, кыргыз, өзбек жана тажик мектептери үчүн 289 000 даана ыңгайлаштырылган иштелмеси керек экендигин билдирген. Тендердин жалпы баасы 91 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Сынактын шарты боюнча басмаканалар орусиялык окуу куралын басуу укугун алып, аны ыңгайлаштырып, текшерип, иштеп чыгууга, нускалоого жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнө чейин жеткирип берүүгө тийиш. Буга чейин айрым басмакана ээлери билим берүү министрлигиндеги окуу китебин басып чыгаруу тендериндеги коррупциялык элементтерге жол берген одуну мыйзам бузуу тууралуу азаттыкка даттанышкан. Маронун авторлугундагы башталгыч класстар үчүн жазылган математика боюнча окуу китебин басып чыгаруу укугу бир эле басма үйүнө берилип даярдалган. Муну мыйзамдаштырыш үчүн арткы мөөнөт менен тендер жарыялангандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле окуу куралын тандоо, аны ыңгайлаштыруу жана иштеп чыгуу боюнча сынактар өтпөй мамлекеттик сатып алуу боюнча мыйзамдын талабы бузулгандыгын айткандар болгон. Бул маселе августтун соңунда өкмөттүн окуу жылына даярдыкты талкуулаган жыйынында дагы көтөрүлгөн. 7-8 августта Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын 1-чи жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Комиссиянын төрагасы вице-премьер Жениш Разаков комиссия мүчөлөрү болуп өткөн окуянын бардык жагдайларын объективдүү жана калыс иликтеп чыгып, бир ай ичинде жогорку кеңешке маалымат берүү үчүн корутунду даярдай тургандыгын айтты. Жыйындын жүрүшүндө комиссия мүчөсү Турсунбек Акун өзүнүн мүчөлүгүнө каршы чыкты. Ал адеп, ахлактык жана бир катар себептерден улам аны менен бирге Кремтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотуу жөнүндө кылмыш иши боюнча күбө болгондугуна байланыштуу комиссиянын ишине катыша албай тургандыгын билдирди. Жыйынтыгында комиссиянын катчылыгы түзүлүп, ага жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Райымкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Азамат Араев, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев, коомдук ишмерлер Кубатбек Кошуналиев жана Алишер Момасалиев кирди. Койташ окуясы боюнча 7 августта УКМК Койташка мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция жүргүзүп, ал максатына жетпей калган. Атамбаевдин тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, ук атылган. Бир жоокер каза таап, 140ка чукул адам ар кандай жаракат алган. РТС операцияны Ички иштер министрлиги жүргүзүп, Ички иштер министринин ошол кездеги орун басары Курсан Асановдуна жүргүзгөн сүйлөшүүсүнөн кийин Атамбаев багынып берген. Мурунку президент ушул тапта УКМКнын тергөө абагында. Сарычат Эрташ мамлекеттик коргоонун аймагында чалгындоо жүргүзүлгөн эмес жана жүргүзүлбөйт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулу билдирди. Ал мамлекеттик коргоого кирген 16 000 гектар жер аянты Кумтөр долбооруна кен казыш үчүн кайрадан кайтарылып берилди деген маалымат туура эмес экендигин айтты. Коруктун аймагында чалгындоо жүргүзүлгөн эмес жана жүргүзүлбөйт. Сөз болуп жаткан 16 000 гектар жер Сарычат Эрташ коргоона кирбейт. 2013 жылдан бери коруктун чек арасы
көрүлгөн эмес. Кыргыз өкмөтү үчүн мамлекеттин кызыкчылыгы жогору турат. Жакында күчүнө кирген стратегиялык макулдашууда жер маселеси тууралуу бир да сөз болгон эмес, ал каралган дагы эмес. Эсенгул уулу берген маалыматка караганда 1994 жылы 10 миң, 1997 жылы 26 миң гектар жер комтөргө берилген. 2005 жылы түзөтүү киргизилип, жердин аянты 26 миң гектарды түзгөн. 2009 жылкы толуктоолордон соң берилген жер 26 миң гектар деп толукталган. Күмтөр алтын кенин иштеткен Сантара Голд Инк компаниясы менен мындан 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишимди күчүнө киргизүүнүн алкагында Сарычат Эриташ мамлекеттик коруугундагы 16 миң гектар жер аянты кен казууга кайра кайтарылып берилгендиги белгилүү болгон. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбеков азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө келишимге ылайык өкмөт мындан 10 жыл мурун милдеттенмесин аткаргандыгын айткан. 2009 жылы консенсуялык келишим бекитилип жаткан учурда комтөргө кошумча кен казууга 26 миң гектар жер аянты берилген. Бирок 2012 жылы өкмөт бул токтомду жокко чыгарып, кошумча берилген жердин аянты 10 миң гектар эле болуп чыккан болчу. Анан биз ошол 2009 жылдагы келишимдин шарттарын аткарыш үчүн 16 миң гектар жерди кайра кайтарып бердик. Анткени 2009 жылдагы келишимдин негизинде 26 миң гектар жер аянты кошумча кен казууга берилип, анын эсебинен биздин акциялар көбөйгөн. Ага чейин биздин Сентарадагы акциябыз 15% болсо, кийин 33%га чыккан. 2009 жылы 6-июнда ошол кездеги өкмөттүн токтому менен Сарычат Эриташ мамлекеттик коруугунун түндүк батыш аймагындагы Кумтөргө жакын жер аянты Кумтөр Голд компаниясынын карамагына өткөн. 2010 жылы 14-июнда Сарычат Эриташ мамлекеттик коруугундагы Кара Сай, Коёнду жана Үч көл тилкелеринде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген. 2012 жылы бул маселе өкмөттө каралып, өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамда мамлекеттик корукта геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынары көрсөтүлгөн. Эколог Динара Кутманованын айтымында, айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик 2009 жылы бул мамлекеттик коруктун чек арасын өзгөртүп, Кумтөргө жакын турган жер тилкелери коруктун аймагына кирбей турган кылып, коруктун аянтын кичирейтип, картасын чийген.